Амансыздарбы, ардактуу журтташтар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буга чейин мен сиздерге Сагынбай Орозбаков атабыздан жаздырылып алынган Манас эпосун колдон келишинче толук айтып, аны Шайырбек Абдрахман аттуу өзүмдүн YouTube каналыма жайгаштыргам. Аны бир тоңуздар жакшы билесиздер. Ал эми бүгүн сиздерге Саякбай Каралаев атабыздын өзүнөн жаздырылып алынган могу Манасты толук айтып берүүгө белсенип турам. Эмесе баштоого уруксат бериңиздер. Эми Манас башынан айтып жүрөбүз туугандар. Манас кандай, эмне деген сөздөр менен башталат. Мына ошону сиздерге бир аз дагы кайталап айта кетейин. Уламадан уккан сөз, уут өнүп чыккан сөз, карлардан алган сөз, калк ичинде калган сөз дейт туугандар. Арбын жомок толгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз. Арсыздарга токтобой, азамат эрге конгон сөз дейт туугандар. Манасты айрымдар жомок деп, же болбосо кандайдыр бир мындай мыйыгынан жылмаюу менен кабыл алган ушундай биздин жердештерибиз, бир туугандарыбыз чыкты туугандар. Манас эпосунун айтуучулары, акылмандар, уламалар мына ушундай дагы муун чыгарынан баягы шек санабай, мына ушул муунга дагы, ушундай адамдарга дагы атайын айтып койгон экен. Ат көтөргүс балбан сөз, арсыздарга токтолбой, азамат эрге конгон сөз. Бул сөздү көп адамдар түшүнө албайт, көтөрө албайт, күтө албайт. Муну ошол ардуулар, мыктылар, элинин эртеңкисин ойлогон атуулдар кармап жүрөт бул сөздү. Эми бул Манас китебинин, Манас эпосунун, улуу жомоктун баскан жолун Манас эпосу өзү кандай сүрөттөйт туугандар. Ошону сиздерге айтып берейин. Аны 4 сап ырга батырган. Ону караңызчы. Андан бери карата тоо бузулуп сай болду, сай козголуп тоо болду дейт. Аты калып өзү жок, далай деңиз жоголду. Мисал үчүн тоо жашынын мисалдары бар да интернетте. Апалачи тоолору АКШда 480 миллион жыл мурун пайда болгон. Азыр жапыс жумшак формалары калган. Гималай тоолору болгону 50 миллион жылдай гана, бирок азыркы учурда эң бийик тоолор. Мына ушинтип туугандар, жана Манас эпосунда айтмакчы. Андан бери карата тоо бузулуп сай болду, сай козголуп тоо болду. Аты калып өзү жок, канча деңиз жоголду дейт туугандар. Эми бул сөздүн көөнөлүгү, бул сөздүн эскилиги, байыркылыгы мына ушундай туугандар. Андан бери карата азыр эле айтып кеткендей, тоолор бузулуп жок болуп, тоо ордуна сайдан тоо өсүп чыгып, мына ушундай тарыхый жолду басып өткөн эпосубуз бар туугандар. Кыскача Манас эпосунун тарыхын, мунун жашын, байыркылыгын, өмүрүн көзүбүзгө элестетип алгандан кийин Манас атабыздын тарыхына келели. Саякбай атабыз муну мындайча баяндайт. Мунун дейт, түпкү атасы түгөл хан дейт. Бүт баарысы хан болгон кишилер эле дейт да. Түбүнөн кыдыры да арган, баш катасы баар хан, башынан кыдыр да арган. Мына ушундай кишилер эле дейт. Түнөп өткөн жерине түптүү мазар орногон, муну түбүнөн Кудай колдогон. Түпкү атасы Бөөн хан дейт. Бөөн хандан Чаян хан, Чаян хандын уулу Ногой хан дейт. Ногой хандан Балакан, ал Балакандан кийин Балакандын уулу Карахан болгон дейт да. Эми Карахан жөнүндө бир аз анализдей кетсек да, бул Карахан деген сөз бул кишинин өзүнүн аты эмес болуш керек деп ойлойм туугандар. Анткени биз кара камыш дейбиз. Аябай камышы жыш көп жерди кара камыш деп айтабыз да. Ал эми кара суу дейбиз, ушунчалык чоң суу болсо, ошону кара суу деп айтабыз. Ошол хандардын ханын Карахан деп атаганбы деп ойлойм туугандар. Себеби мынтип атпайбы, караңызчы. Мунун дейт, кайратынан жан чыгып, Кытайга салган чуулган. Кайраттуу, мыктуу, заар күч, бугатылганды кылган түс, Карахан ээлеп турганда, мейманкана беш сарай берендин жайын сураба дейт. Бул Карахан тетиги Кытайга чейин мунун бийлиги созулуп, ошол жакка чейин баягы башкарып калгандыгы жөнүндө бул жерде маалымат бергенсип турат да. Анан ошол Карахан өлгөндөн кийин Кытайдан Алууке, Молтохан деген мыктылар чыгып, алар Кытайдан кол курашып,
ушундай кара курттай жайнаган кол куралды дейт. Карахандан өч алмакка, Карахандын элине чуулганды салмакка, анан жерге батпаган кол менен Орта Азияны, Кыргызды көздөй жүрүп калышты дейт. Эми бул колду сүрөттөп берсе жүрөгүңдүн үшү кетет туугандар. Алдыдан найза чаны, алардын артында ай балта чаны, чок морчону бир бөлөк, пил минген аскери өзүнчө бир бөлөк, баят көк темир кийинген аттуу чаны бир бөлөк, жаа тарта турганы бир бөлөк, тор ыргыта турганы өзүнчө бир бөлөк туугандар. Темир торду, темирден атайын тор токуп, баягы мыктылар чабышып атканда ошол торду ыргытып торго чалып алчу экен туугандар. Чалмакей ыргыта турган өзүнчө бир бөлөк. Темир баягындай темир колдуу дейт. Адамды денесине урганда ушул колу кадимкидей денесине кирип кетчү дейт да. Мына ушундай темир колдуу, ушундай бир абдан мыкты машыккан аскерлер менен анан берки Орта Азияны көздөй жөнөп калышты. Эми туугандар, бул жерде кандай калктар биригип алып туруп Орта Азияны келип чапканы тууралуу дагы маалыматтар бар. Бул жерде Каракалмак келди дейт, Манжуу келди дейт, Тыргоот келди дейт. Бул элдердин кайсынысы кайсыл доордо Манаска кошулганын билбейм туугандар, бирок Манжуу журт жөнүндө мен интернеттен издеп көрсөм, Манжуу журту боюнча мындай маалыматтарды берип жатат туугандар. Манжуу дейт, азыркы Кытайдын түндүк чыгыш аймагында жашаган тарыхый мааниси өтө чоң байыркы эл. Алар тарыхта Мин династиясын кулатып, Кытайдагы Цин династиясын орнотуп, 1644 жылдан баштап 1912 жылга чейин Кытайды башкарган эл дейт. Ал эми Каракалмак эли болсо, бул Каракалмак элин Сагынбай Орозбаков атабыздын манасында мына мынтип айтат да: калмактар бул түрк тилдүү эл болчу дейт. Булар биз Муса пайгамбардын учурунда бир кудайга, баягындай бир кудайлуу динге өткөндө, жок биз эскеле динде калабыз деп Кытай менен биригишип, Кытай менен алака түзүп калган үчүн буларды биз калмак деп атап, анан ошону менен биз туугандашпай калдык булар менен. Болбосо булар түрк тилдүү эл эле дейт да. Мына ушундай маалыматтар бар. Мына ошентип Кыргызга бир эле Манжуу журт эмес, бир эле калмак эмес туугандар. Кытайдын ичиндеги эң баягы Нечен деген түрлүү эл бар. Шибе деген эл бар. Мына ошол Шибеден дагы бир топ аскер чыккан дейт. Булар Кытайлар дагы өзүнүн карамагына кирген элдин баарынан аскер алып, аскер чогултуп туруп, анан кийин жанагынча жерге батпаган кара курттай көп аскер деп Манаста айтылат. Мына ошентип алып анан Орта Азияны каптап кирип келатат. Мунун баарысын Кытай элинин ичинде Зуң деген тайпасы бар экен. Мына ошодон чыккан Алоуке деген укмуштай баатыр Молто хан экөө анан баштап алып келатат дейт. Мына мындай сүрөттөйт. Өрт төңгүрдүн жанында Луңтуңдун каны аралаш, каар келип какайса, дал-дал болот кайран баш. Алоукенин заарына бет алып пенде барбады, айкырык салса Алоуке адамдын жаны калбады дейт. Эми ушу жерде Луңтуңдун каны деген сөздү дагы бир аз чечмелей кетейин туугандар. Луңтуң эмне үчүн, кандай маани берет деп мен ушуну окуп алып бир топ таң калып олтурдум да, анан акырында бир сөз таап чыктым туугандар. Луңтуң деп атпай бул жерде Саякбай атабыз менимче бир аз кыргыз тилине багындырып айткан окшойт да. Луңтуң деген сөз эмес, бул лоңдоң деген сөз болушу мүмкүн экен туугандар. Лоң деген сөз бул аждар экен. Доң деген аждардын үңкүрү деген сөз экен да туугандар. Лоңдоң, Лоңдоңдун ханы деп атпайбы? Же болбосо Луңгун деген аждардын сарайы. Лоңхуан деген аждар падыша деген сөздү билдирет деп мага интернет момундай жооптарды берип атат. Лоң сөзү байыркы Кытай мифологиясында күчтүү ыйык аждар дегенди билдирет дейт. Эми бул жерде Луңтуңдун каны аралаш дейт туугандар. Эми ар бир элдин өзүнүн баягындай тотемдик бир символикасы бар да. Кытай өзүнүн символикасын аждарга салыштырат, билесиздерби? Ошол аждардын мекенинин ханы деп аткандай туюлуп турат да бул мага. Муну дагы албетте биздин лингвисттер, тарыхчылар дагы изилдейт деп ойлойм туугандар. Бул менин жеке өзүмдүн баягы журналист катары изилдөөлөрүм, өзүмдүн
пикирлерим туугандар, ошону сиздерге айта кетейин деп атам. Эми туугандар, Алууке кандай келатат? Бул Каракан өлгөнү, каарланган капырга укурук кайрар калбаптыр дейт. Каракан өлгөнү бизге бел болуп бере турган жигит жок, мыкты жок дейт туугандар. Балбаны башка турсук булардын катылган аман калбастай. Алладан буйрук болбосо адамдын ал жеткисиз. Үркүн балбаны кагылышкан жандардын жөн эле чыга турган дал-дал. Көк темирден тоң кийген баатырлар башкача. Көк күбөнү жамынып, көрчү болсоң Алууке көк жолборстой чамынып, кыргызды кырып кетүүгө келген экен камын. Аскер алып, кол жыйнап, козголоң туман чуу салып, ак үйлүүгө келиптир. Каарынан жан чыгып, канча адам өлүптүр дейт. Эми Алууке бул жердин баарын басып алып, башкаруу үчүн келиптир деген сөз айтылып атат бул жерде. Ак үйлүүгө келиптир. Ошондо Алууке ушул жерди басып алып тургандан кийин элди эзип, көзүн кашайтып, малын талап, казынасын алып, анан бүткүл салыктын баарысын Кытайды көздөй, Бейжиңди көздөй жөнөтүү үчүн, бул жакта бийлик кылуу үчүн келгени тууралуу мына жерде маалымат берип атат. Караңызчы, келип чаап алып, басып алып, керек болсо Каракандын ордосунда Каракандын казынасын талап тоноп алды дейт. Май адырда жылкы ала башып, бир мал калтырган жок. Алтын күмүш элден бар нерсесинин баарын тартып алып, байкуш сакалынан ылды, жашагып кары калды. Кызынан, уулунан, баласынан, үйүнөн айрылган кемпир кезек бөт байкуш аксакалы калды. Керек болсо эч нерсе калбаганда, баягы колунан иш келген узду алды дейт. Жигит уул балдарды кармап алып, дене кылып салды дейт. Анан эч нерсе калбаганда, керек болсо бешиктен жаңы бели көтөрүлгөн беш көкүл кызды болжолоп алды дейт. Мына мынтип элди кор кылып, анан эзип турду дейт. Ай Алуукенин алдына Анжиян, Маргалаң, Кокон, Алтышаар, мына ушунун баарысы, Букара тетигил жакта, мунушунун баарысы Алуукенин бийлигине өттү да, Алууке ак үйлүү болуп ушул жерде башкарып, тетиги Бейжиңде жаткан башкы Эсенканга бак бурчундагы ушул Орто Азиядагы элден алым салык чогултуп, эгер салыгын төлөбөй турган болсо, мыктысын бир аз каяш айтып койгондун көзүн оюп, көзүн союп, мунушинтип мамиле кылып, ошол Бейжиңди көздөй улам салыкты жыйнап, канча деген төбөлөргө жүктөтүп алып анан улам айдатып турду дейт. Элдин айласы түгөнүп калды. Элдин барарга жери калган жок. Зары Кудайга угулуп мунушинтип эл эзүүдө калды. Ошондо кайран кыргыздын бири кетти Кангайга дейт, чачыла баштады. Бая көчмөн кыргыз бири кетти Мурумга, бири кетти Кырымга, бири кетти Эренге, бири түшүп кетти Тереңге дейт. Бири кетти Алтайга. Мунушундай. Ой, бул жакта эптеп септеп күн көргөн эл калды. Үч үйгө бир казан деген сөздөрдү окуйсуз кээде. Байкуш өзүнүн үйү жок, бир кишилер үйү өрттөнүп күйүп кеткен. Кайсы бир кишилердин барарга жери жок. Мунушундай акыбалда калды. Ошондо бая Каракандан чиедей болгон 8 уул калган экен дейт. Ошонун мыктылары Жакып менен Улакан деп айтат Саякбай атабыз. Бая Каракандын балдары бир аз ат мингенге жарап калганда алайда жүргөн Акбалта ичи түтөп, ушул Каракандын балдарынан бирөө жарым чыкса, бизге бел болор бекен деп күтүп жүргөн Акбалта ошол Каракандын балдарын издеп келип калды дейт. Издеп келип, булардын тыңыраагы Жакып менен Улакан болчу дейт. Мына экөөнө жолугуп алып, өзүнүн ал акыбалын айтып, өзү дагы таланганын, тонолгонун, жылына канча деген жамбы, канча деген кундуз салык төлөп жатканын айтып зар какшады. Ошентип Акбалта баягы Каракандын уулдарын тапты. Байды, Үсөндү, Жакыпты, Улаканды таап, булар армандашып турса, Текечи менен Шыгай келди дейт. Экөө тең, өтө кайгылуу, булардын да элин талаган, булардын да эли тонолгон, мынушундай акыбалы начар. Үйрүмөнүн сазына кадимки илгерки даңктуу кандар элди чогултуп,
кеңеш өткөргөн жерге барып булар анан кеп сүйлөшүп калды дейт. Эй, Кытайдын Алоокенин алдына ушинтип баарыбыз шүмүрөйүп отуруп беребизби? Таңктуу аталарыбыздын эй, булардын жолун жолдоп жок дегенде бир укурук кайраар бирөө жокпу буга? Муну ушинтип кейип кепчип сүйлөшүп турушту. Анан мындай чечимге келишти. Биз элибизди тээ Кашкардын нар жагындагы Кара тоого алып барып, мына ошол жерге жайгашалы дагы, андан кийин ошол жерден тыңып алып, ошол жерден белди бекем бууп алып туруп, анан кийин буларга иш көрсөтпөсөк болбойт деп, Жакып, Улакан, Акбалта жана дагы Каракандын бай баштаган балдары болуунан кийин элди тетиги Кашкардын нары Кара тоо деген жерге алып барып жайгаштырышты дейт. Эми туугандар, жана Кытайдагы кыргыздарды айрым учурларда интернеттен окуп калабыз. Силер биз жактан кеткенсиңер, анан силер Кытайдан бияка эмне келе бербейсиңер деген сыяктуу бир комментарийлерди окуп калабыз да. Бул Кытайдагы кыргыздар ошол мекенинде жашап атат. Бул жер биздин жер болгон туугандар. Тиги Кара тоо, тигил Лопнорго чейин, Сагынбай Орозбаков атабыздын айтуусу боюнча, Лопнорго чейин далай кыргыздын шаар айылдары болгон туугандар. Мына ушундай маалыматтар бар. Ошентип элди ошол Кашкардын нары жагындагы Кара тоого алып барып, кондуруп, ошол жерден тыңып алуунан 60 балбан даярданып чыгып алышып. Бул Алоокенин элди эзип чогулткан салыгын орто жолдон кармап алышат булар. 80 балбан 95 төөгө алтын, күмүш, зар артып тетиги Бейжинди көздөй жөнөгөн экен. Мына ошол жарым жолдон булар кармап туруунан кийин 80-дин 79-ун өлтүрдү дейт. Жөөгүлүк деген бирөөсү бар эле, тетиги Алоокени көздөй качып жөнөдү дейт. Ага жетпей калышты. 95 төөгө артылган жүктөн бүткүл кыргызга таратып чыгып берип салды. Ба жөөгүлүк Алоокеге жетип, бу кыргыз деген сойду, эки көзүмдүн ойду, муну ушинтип, датын айтып, тыйлап, сыктап келди. Ой, бул кыргызды деген жок кылып тентитип, булардын баарысын кырып салсаңыз болмок каным, деп бүк түшүп алдында турду дейт. Муну укканда Алоокенин көзүнөн чаар чыкты. Добулбостун бир чоң бозала желек кызыл туу дейт. Баягы бозала желегин баштап алгандан кийин талай аскерди коштоп алып туруп, тетигил Кара тоодогу Бакай, Үсөн, Жакып, Акбалта, Улакан, Текечи, Шыгайлар турган журтту барып басып калды дейт. Текечи менен Шыгай эптеп качып кутулуп кетти. Калгандын баарысы колго түшүп калды дейт. Ошондо Акбалта чечен немеле дейт. Алоокенин жанында тайманбай туруп сүйлөдү дейт. Алооке ханыбыз, алам десең баш мынакей. Өзүңдүн алдыңда ийилип турубуз. Өзүбүз чогултуп берген алымды, өзүбүз чогултуп берген салыкты өзүбүз тономок белек деп муну ушундай сөз айтканда Алооке ишенип калды дейт сөзүнө. Жанында Молтохан Шибенин журтунан келген дөңкө катып атты дейт. Бул кыргыздын көзүн тазалап, бүт барын тып-тыйпыл кылып кырып салбасак болбойт. Булар эзели тынчыбаган эл. Булар азыр жоголот. Бирок эртең кайра пайда болуп, кара көзүңдү кашайтпаса мага кел деп мына мынтип турду дейт. Алооке болсо жок, буларды жоготуп алганда, ал салыкты кимден топтойбуз? Байлыкты кимден топтойбуз? Тетиги Бейжинге биз эмнени жөнөтөбүз деп мына мынтип турду дейт. Молтохан Алоокеге тартып кетти ошол жерде дейт да. Эй дөңкө, Алооке туура айтып жатат. Мандан көрө муногу Карахандын балдарын көрүнгөн жакка чачып жок кылалы. Буларды жок кылсак, элинде кайрат болбой калат. Деп ошентип анан баягы Карахандын балдарын булар ар кай жакка чачмак болду дейт. Байды тетиги түштүктөгү Желпиниш деген жак бар эле, мына ошол жакка жоготту дейт айдап. Үсөндү болсо Орконду көздөй айдашты дейт. Акбалта менен Жакыпты Алтай көздөй кетиришти дейт. Улакан тиги Ийренди көздөй кетти дейт. Текечи менен Шыгай жана өзүңүздөргө айткам, булар качып жоголгон. Ошону менен эми булар чилдей таратылды туугандар. Болгондо дагы артынан сакчылар коштоп алып айдап баратышат туугандар. Жакып менен Акбалта эми Алтай көздөй кетип атышат туугандар. 6 өгүздүн 4 качырдын күчүн берди дейт. 6 өгүздү берип койгон жок туугандар. 4 качырды берип койгон жок, ошолордун күчүн берип атат туугандар. Караңыздарчы.
жетип алганча андан кийин бул 6 өгүз менен 4 качыр кайра алынат. Анан 6 ечки 3 уй берди дейт туугандар саап ичкенге. Ошентип иленин башы 3 арал, өгүз ашу, тай ашу деген жерлерди ашып, Жакып ак балта экөө баратышат. Калганын кийинки көрсөтүүдө улантып айтып бермекчимин. Эмкиде жолугушканча бар болуңуздар.